Жаваншир Фейзиевдин түрк дүйнөсү китеби түрк калктарынын калың катмарына арналган илимий популярдуу эмгектердин бири. Анда түрк цивилизациясынын негизги баалуулуктары, элдери, мамлекеттүүлүгүнүн тарыхы жана белгилүү инсандары тууралуу кенен камтылган. Выражены особенности нашей общей цивилизации, созданной нашим. Китепте түрк цивилизациясынын тарыхый процесси жана негизги баалуулуктары, тарыхы, маданияты, саясат жана дипломатиясы чагылдырылган. Мындан тышкары түрк дүйнөсүнүн бөлүнүү жана биригүү өзгөчөлүктөрү камтылган. Кыргыз жана Азербайжан элинин түбү, теги бир. Бул иш-чара эки мамлекеттин ортосундагы маданий-гуманитардык байланыштарды бекемдейт. Азербайжан тилинде жазылган түрк дүйнөсү эмгеген түрколог Кадыралы Конкобаев баштаган топ кыргыз тилине которгон. Китепте түрк этнографиясы, байыркы түрк уруулары, заманбап түрк элдери тууралуу маалыматтар камтылып, бүгүнкү күндөгү көз карандысыз түрк тилдүү республикалар жана алардын карым-катнашы, башка мамлекеттердин ичиндеги автономдуу республикалары жөнүндө жазылган. Азербайжан тилине менин окуучуларым Нурдун Усеев, Негизбек Шабданалиев, Мирзат Ракымбек уулу болуп которуп 5 томдук китепте түрк элдеринин цивилизациясы деген эмне, түрк мамлекеттеринин тарыхы кандай болгон, түркология деген илим кандай болгон, бүгүнкү түрк дүйнөсүндөгү атактуу түрктү түрк кылган адамдарыбыз ким болгон, түрк элдери жөнүндөгү толук маалыматты ушу 5 том китептин ичинен алса болот. Жазуучунун 2013-жылы басмадан чыккан түрк мамлекеттеринин биримдиги, глобалдык интеграциясынын Евразия модели аттуу китеби түрк, казак, кыргыз, орус жана серб тилдерине которулган. Фейзиев Азербайжандын улуттук парламентинин мүчөсү, философия илимдеринин доктору. 5 томдон турган китептин бет ачары менен бирге Монголия аймагында жүргүзүлгөн археологиялык казуу иштеринин жыйынтыгы жарыяланды. Бул ачылыштын илим үчүн, дүйнөлүк илим үчүн пайдасы тиет. Пайдасы ушул кыргыздардын бир кезектерде кандай мамлекет кургандыгы жөнүндөгү маселеге түздөн түз тиешеси бар ачылыш деп эсептейм. Мына бери болгондо Кытай жазмаларында биздин заманга чейинки 10-кылымдарда кыргыздар жөнүндөгү маалыматтар айтылып атпайбы? Биздин заманга чейинки 10-кылымдарда. Демек 30 кылым 3000 жыл бери болгондо кыргыздар жөнүндө мамлекет курууга аракет кылгандыгы жөнүндө маалыматтар айтылып атат. А кезектерде азыркы кыйын элдердин көбү тарыхта жок. Номгон 2022 археологиялык казууларында экинчи түрк кагандыгынын куруучусу, кыргыз ажоосу Барсбек кагандын кайнатасына таандык күмбөз табылган. Бул акыркы 130 жылдагы түрк таануу тарыхындагы эң чоң ачылыш катары бааланууда. Бактыгүл Султанбек кызы, Умар Малашев, Ала Той 24.